Бүгүнкү кайрылууну президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин кечээкү мекендештерге кайрылуусунан кийин чыгууга мажбур болдум. Анткени Садыр Нуркожоевич биздин президенттин милдетин аткаруучу кечээ сиз мекендештерге кайрылып атканда мен сиздердин колдооңуздарга муктажмын деп айттыңыз. Мен да мекендешиңиз катары, замандашыңыз катары, бир убактагы сиздин адвокатыңыз катары ошол өзүмдүн каалоо, бир жардамды түз кайрылуу менен айтайын деп кайрылып жатам. Кечээ сиз өкмөт башы жана бир президенттин милдетин аткаруучу болуп аткан убакта дагы бир белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаев сизге мынтип айтты. Кыргызстанда эч кандай абсолюттук бийликти колго алган сиздей болгон эмес деп. Мен тескерисинче айтам. Мындай болгон. 2005-жылы 1 март революциясынан келген Курманбек Салиевич Бакиев так сизге окшоп премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу болгон. Абсолюттук бийлик Бакиевдин колунда болгон. 10-жылы апрель революциясынан кийин абсолюттук бийлик убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн колунда болгон. Жогорку кеңеш иштеген эмес. Бардык милдетти убактылуу өкмөт мүчөлөрү аткарган. Мен ошондуктан сиз дагы ошондой бардык бийликтин ээси катары турганыңызда биздин ошол Бакиевдин убактылуу өкмөттүн кетирген каталарын кетирбе деген өзүмдүн аксакалдык милдетимди, жардамды түз айтайын деп келип отурам бүгүн. 2005-жылы кетирген кемчилик эмне деле? Март революциясында конституциялык реформаны талап кылышкан. Ошондогу революциянын шарапаты менен бийликке келген Бакиев келери менен конституциялык реформаны баштаймын деп айткан. Сиз дагы ошону 13-үнө чейин ошону айтып келдиңиз. Реформа керек деп. Бирок кечеден баштап реформа конституцияны өзгөртүүнү кийинки калтырыш керек экен деп өзгөрүлө баштадыңыз. Ушул жерде мен сизге айтып коеюн. Кече парламентте конституцияга өзгөртүү киргизбейинче шайлоо системасын өзгөртүүгө болбойт деген мурдагы 10-жылдан бери, даже 2008-жылдан бери ушул шайлоо системаны киргизген саясий партиялардын кызыкчылыгы үчүн гана ошолор менен гана кызматташып ушул жака ооп кеткендей болуп сезилип калды. Болбосо сиз 10-октябрда урматтуу Садыр Нуркожоевич парламентте бул партиялык шайлоо системасы бизнес экен деп айткансыз. Муну өзгөртүш керек деп айткансыз. Андан мына 5 күн өтпөй парламенттеги 6 партиянын кызыкчылыгы үчүн бул шайлоо системасы менен кайра шайлоого барабыз деген позицияны айтып атасыз. Бул кезектеги мурдагы президенттердин кетирген кемчилиги. Мен сизди ушудан сак болуш үчүн атайын сизге түз кайрылуу жасап атам. Эмне үчүн? Анткени бул шайлоо системасы өзгөрүлмөйүн ушул окуя боло берет. Кеченки 4-апрелдеги. 4-апрелдеги элдин биринчи чакырыгы эмне деле? Шайлоо системасын жокко чыгаруу, анан жаңылануу, реформа жүргүзүү деп талап болгон. Ал жерде Жээнбек кетсин, бийлик алмаштырабыз деген талап болгон эмес башында. Мен эсиңизге салып коеюн ушуну. Сиз дагы ошону айтып чыккансыз. Шайлоо системасын өзгөртүш керек экен деп. Кече конституцияны өзгөртүш үчүн 2 ай кетет экен, 3 ай кетет экен, ансыз болбойт экен деген сөздү айттыңыз. Бул азыркы ошол жогорку кеңештеги 6 фракциянын пикири. Башка коомчулук менен, кыймылдар менен, саясий күчтөр менен же шайлоого катыша албаган саясий коомдук уюмдардын пикири эмес. Алар менен жолуккан да жоксуз. Сиз ошолор менен жолуккандан кийин анан айтсаңыз жакшы болот эле. Бүгүн сиз ошол 6 партиянын гана айтканына көрүп, ошолор айткандай жол менен кетип атасыз.
Бұл тура емес. Бирок кече күнү чечим алынган жок, али да кеч эмес. Мисалы, шайлоо системасын өзгөртмөйүнчө кайра шайлоого барбаш керек деген пикирдеги мага окшогон толгон токой саясий күчтөр бар. Ал 2017 жылкы ноябрь айындагы курултайда 34 саясий коомдук уюмдун катышкан, жүздөгөн саясий инсандардын катышуусунда курултайдын чечими менен жогорку кеңешке Жээнбековго, президент Жээнбековго жиберилген. Алар аткарбай койгондон кийин элдик демилге иретинде 10 миңден ашык шайлоочулар мыйзам долбоорунда киргизгенбиз. Аны азыр үзөңгүлөшүңүз Курманкул Зулушев абдан жакшы билет. Сиз түрмеден чыкканда айткан 3 негизги шайлоо системасын өзгөртүү, кем байлыктарды, кумтөр маселеси боюнча, андан башка башкаруунун түрү боюнча, курултай институту боюнча киргизүү деп чыкканда айткан багы 10 багыттагы 10 октябрда айткан багыттарыңызды мен айткан ошо 40 уюм элдик курултайдын негизинде мурда эле бийликке тапшырганбыз. Сиз ушуну колдоп, ушуну Мекенчил партиясынын программасына катары киргизип айтып жүргөнсүз. Бирок кечеден баштап бул программаны кайтканыңыз туура эмес. Сиз кеч боло элегенде башка күчтөр менен жолугуңуз. Ошол курултайдын чечимин караңыз. Ошол курултайдын чечими менен сиз саясий туткун деп танылгансыз. Сиздин Мекенчил партиялар ошол жерде катышкан, добуш берген. Ал эми ошол курултайдын чечимин аткарбай келген ушул 6 партия кечеден баштап сиз ошолордун катарына туруп калдыңыз. Эмне үчүн шайлоо кодексин өзгөртүп койсо болот деп айтам. Эми юридикалык жагынан айтайын. Азыркы Конституциянын 2 статьясында биздин шайлоо принциби бекитилип калган. Ал жогорку кеңештин депутатын түз, тике, жалпы жашырын добуш берип шайлоо принциби. Шайлоо бизде так ушундай өтүш керек. Депутат түз шайланыш керек. Тике көрсөтүлүш керек. Жалпы добушка чыгарыш керек, жашырын добуш менен депутат келиш керек. Ал жерде партиялык тизме шайлансын, партиялык тизме менен шайлансын деген жок. Конституциянын бир да жеринде андайды таба албайсыңар. Конституциянын өзгөчө бөлүгүндөгү, жогорку кеңеш бөлүмүндөгү жазылган 120 депутаттан турат дегенди эмне үчүн шайлоо, ошол шайлоо кодексинде 9%, 7% барьерди 5ке түшүрөбүз дегенде эле аны түшүрүп койсоңор болбойт. Же болбосо ошол 120 депутат түз шайланып келсин деп койсоңор болбойт. Болот. Бул эч кандай Конституцияга карама-каршы келбейт. Ал шайлоо кодексин менен өзгөртүп койсо боло турган нерсе. Ошол 2 статьяда Конституцияда Кыргыз Республикасынын президентин, ана жогорку кеңештин депутатын эл түз, тике, жашырын добуш менен шайлап деп турат. А эмне үчүн президент тике, түз шайланат дагы депутаттар сөзсүз бир партияга кириш керек. Партияга кире албаса ал депутат болбош керек. Адам укугу бузулуп атпайбы? Конституциянын дагы бир бөлүгүндө айтып турат. Жарандар шайлоого шайлоонун укуктуу деп. Мен түз шайлоонун укугум бар. Бирок силер шайлоо кодекси менен бир партияга киресиң, анан гана депутат болосуң деп менин укугумду бузуп жатпайсыңарбы? Конституциядагы укугумду. Ошондуктан кечеүнкү шайлоо кодексин эгерде силер партиялардын төгө турган акчасын миллионго түшүрүп, анан кийин өтүү босогосун 5%ке же 3%ке түшүрүү менен эле чектелип, анан кайра шайлоо өткөрөбүз дегениңер акылга да сыйбайт, мыйзамга да дал келбейт, Конституцияга да дал келбейт. Эмне үчүн дегенде шайлоо кодексине өзгөртүү киргизип атасыңар. 7%-ти 5ке түшүрүп атасыңар. Акча төлөмүн миллионго түшүрүп атасыңар. То есть жогорку кеңешке шайлоо тартиби өзгөртүп атасыңар мыйзам боюнча. Демек, бул жаңы шайлоо. Жаңы тартипте боло турган шайлоо. Кайра шайлоо эмес бул. Силер өзгөртүп атасыңар да. Жаңыча шайлоого барабыз деп өзгөртүп атасыңар. Анан бирок ошол эле убакта жок, БШК менен повтордуу шайлоо жарыялап коебуз деп атасыңар. Өзүңөр каршы болуп атасыңар. Анткени силер бүгүн тупикке капталып калдыңар. Президентти шантаж жолу мененби, аргасыз кылыппы кетирип туруп, жаңы шайлоо дайындай турган
президент жок болуп калды. Ошол түпүктөн чыга албай аргасы себеби ошол БШК кайра шайлоо дайындап койсун деп атасыңар. Анда эмне үчүн мыйзамды өзгөрттүңөр? Анда эмне үчүн мыйзамды өзгөрттүңөр? Демек мыйзамды өзгөрттүңөрбү? Жаңы шайлоо болуш керек. А жаңы шайлоодо азыркы БШК дайындай албайт. Президенттин милдетин аткаруучу да конституцияга ылайык дайындай албайт. Аны президент гана дайындай алат. Ошондуктан жаңы кайрадан жогорку кеңешке шайлоо өткөрөбүз дегенден мурда мен силерге сунуш кылам. Президент өз ыктыяры менен кетти. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого баргыла. Ушул конституцияга туура келет, укуктук жолго. Мыйзамдуу шайланып келген президент ана жаңы шайлоо дайындайт. Ушул укуктук жол. Талаш тартышпай турган жол. Бүгүн эгерде ушул эле өткөндөгү шайлоодо кашасын чыгарган БШК кайрадан жаңы шайлоо өткөрсө, ушул эле 6 партия кызыкчылыгы корголуп, акчалуу партиялардын, акчалуу адамдардын кызыкчылыгы корголуп калып атат. Бакир уулуна окшогондор акчасы жоктор партиядан чыгарылат. Партияда түз албайт. Тизмеге да кире албайт. Кана силердин адилеттик кылганыңар? Ел ушул адилеттикти ушул бүгүн силер кылып атканды күттү эле. Ел адилеттик акылдуу багы таза шайлоо деген мына ушунда болот. Адамдарды депутатты түз шайлоо. Мен дагы кайталап коеюн. Президент мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого жол ачылды. Конституциялык жол ачылды. Президент өз ыктыяры менен кетти. Демек, мөөнөтүнө мурда силер президенттик шайлоо өткөргүлө. Силер азыр жаңы шайлоо өткөрө албайбыз деген тупик менен анан элдин башын оорутпагыла. Конституцияны оңдомоюнча шайлоо системасын өзгөртө албайт экенбиз деп. Өзгөртсө болот. Аны азыркы парламенттеги 6 партия каалабай жатат. Сиз ошолорго кошулуп кеттиңиз. Мен сизге аларга кошулба деп айтат элем. Сиз ошол шайлоо системасын сындыр деген коомдук уюмдарга кошулуңуз. Ошону каалаган элге уюштуруңуз. Жок, талаш тартыш болуп калса, анда ошол элдик демилге менен киргизилген мыйзам жатат. 3 суроо коюлган. Референдум өткөрүү жөнүндө. Мен айткан президенттик мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого кошо, ошол жанагы 3 сурооду референдумга элге кошо алып чыгыңыз. Бизге кандай шайлоо системасы керек? Кандай башкаруунун түрү керек? Бийликтин эл алдындагы жоопкерчилиги менен отчеттуулугун камсыз кыла турган курултай институти керекпи? Ушул сурооду президенттик шайлоого кошо коюңуз. Ошондон кийин ана конституциялык реформага баргыла. Элдин үнү менен, элдин чечими менен. Болбосо өзүңөр билип, азыркы 6 фракция, анан аларга силер кошулуп бекенчилдер, азыркы бийликтегилер реформа жүргүзөбүз десеңер, 2010 жылкы убактылуу өкмөттүн кетирген катасын кетиресиңер. 14 кишинин гана волиясы элге чыгарган реформа болуп калат. 2008 жылкы Бакиевдин үй бүлөлөрү өткөргөн реформадай болуп калат. Мен сизди ушул жолдон сактагым келет. Менин сизге берген багы жардамым, сиздин чакырыгыңызга жооп. Дагы бир кеңеш. Кече сиздин жан досуңуз бүгүнкү СМБнын башчысы болгон Камчы Кадыршаевич менен да сүйлөштүм. Аны куттуктадым. Толук бийликке ээ болушуңар менен деп. Бирок айттым. Досуңдун чокойун тактысынын тушуна элдиңби деп тамашаладым. Телефондогу белги менен гана жооп берип койду. Бул жарымы тамаша, бирок жарымы чындык. Төлөгөн Касымбеков сынган кылычында Шерали хандын чокой деп чокойун илген тактысынын тушуна. Садыриним, сенин чокоюң бул кумтөр. Сен кумтөр менен камалдың. Кумтөр менен саясатчы болдуң. Бирок мен суранган биринчи токтомуң кумтөр боюнча болбой калды. Азыр кумтөрдү алуунун кажети жок деп айттым. Шерали ханга окшоп баратасың. Агаң катары, бир убактагы адвокатың катары. Сенин башыңа кыйынчылык түшкөндө ошо бекер сени коргоп сотто отурган адам катары айтып коеюн. Сен мекенчил патриот инсан катары Кыргыздын кен байлыгы үчүн күрөшкөн адамсың. Кыргыздын кен байлыгы
Kırgızstandın el üçün işlemeyince Kırgızstan hiç kaçan olmaydı. Oşonduktan Kumtör'dün 2009 жылкы түзүлгөн келишимин денонсация кылуу боюнча токтоосуз токтомду жогорку кеңешке жөнөтүүнү мен өтүнөм дагы бир жолу. Өткөндө да өтүнгөн биринчи токтомуң ушул болсун деп. Кажети жок деген сөз туура эмес. Kumtör'de dağı 400-500 ton altın var ekenini abdan жақсы bilirsin. Alar Kumtör'de kendin jarımını aldı. Jarımı жатат. Oşonduktan kajeti жоқ деген sözünüzden kaytınız. Жер үйде келишими жоқ иштеп жатат. Kırgızстанın үлүшү канча экенин эч ким билбейт. Мыйзамсыз иштеп атат деген сөз бул. Дагы бир мисал айтайын. Мен Малайзияга элчи болгондо ушул элчилик милдетимди аткарып, Кыргызстанга бир инвестиция тартайын деп аракет кылып көрдүм. Малайзияда калай, орусча айтканда, олово өндүрүү боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен. Ошону иликтегенден кийин мен мурдагы премьер-министр Абылгазиевге 24 апрелде кайрылуу жөнөттүм. Андан кийин Бороновго жөнөттүм. Ушул Малайзиядагы олово өндүрүүчүлөр ассоциациясы менен сүйлөшүүгө мага ыйгарым укук бергиле. Кыргызстанга ушул сары жазда иштебей турган кен байлыкка боюнча инвестиция тартайын деп. Ушул убакка чейин мен жооп ала албай келатам. Кеткен президент Жээнбековке чейин чыктым. Ай жок дегенде бир үнүңөрдү чыгарып койгулачы. Мына ошол сары жаздагы олово Кыргызстандын кыйла экономикалык жанагы тешиктерин бүтөйт эле. Мен өзүм билем, ал Кытайлык Гонконгдук бир бизнесмендин колунда. 20 жылдан бери. Ал эл аралык базарда аны сатып чайкоочулук кылат, иштеткен жок. Эмчин ошодон алып, ошол лицензияда иштетсек болбойт. Мындай мисалдар толтура. Ошондуктан кен байлыктарга сиз кылчайбай туруп, кен байлыктардын бардыгын Кыргызстандын менчиги катары, Кыргыз өкмөтүнүн контролунда көзөмөлүн алып, анан Кыргызстандын элинин үлүшүн 51ден кем эмес аныктап туруп, анан инвесторго берүүгө чакырам. Кен байлыктарды талатуу, анан өзүбүз ач которуу, бул элибизге кылган чыккынчылык. Ады сен нечен жолу айткансың, иним. Ошондуктан бул маселеде да сага кайрылып кетейин дедим. Жардамым ушул болсун. Ошондуктан сиз парламентке барып, шайлоо системасын, башкаруунун түрү, курултай институтун өзүңүздүн Үзөңгүлөш Курманкул Зулушев депутат киргизген мыйзам долбоору турат. Элдик демилге менен киргизилген мыйзам долбоору турат. Курултай жөнүндө мыйзам долбоору турат каралбай. Биринчи кезекте ошолорду каратууга чакырам. Ошону карасын бул парламент. Мына ошолор карабагандан ушул окуя болуп атат. Эгерде жок, ошол 6 фракциянын айткандай кылып шайлоого барып, анан өзүбүз бийликтин партиясы болуп барабыз десеңер, кечеги Жээнбековдун бийликтин партиясын кейпин силер кейсиңер. Мен эскертип коеюн. 10-жылы биздин убактылуу өкмөттүн партиялары ошентип барган. Биз ак жолдун ордун ээлейбиз, 65 добушту биз алабыз, калганын бөлүп беребиз деп. А эмне болду эле? Ошол убактылуу өкмөткө оппозиция болуп барган ата журт өзүңөр силер биринчиликти алып келбедиңер беле? Эртең да силерге Садыр Жапаровдун партиясына оппозиция болуп барган партия биринчиликти алып келишинен эч кандай күмөн санабай койсо да болот. Эгерде силер ушинтип кечегүнкү түрмөдөгү Садыр Жапаров, түрмөдөн чыккандагы алгачкы 5 күндөгү Садыр Жапаров акыркы 10 күндө, 15-күндөрү мынтип өзгөрүп турсаңар, силер убактылуу өкмөттүн катасын кетирбей койбойт деп мен кепилдик бере албайм. Мен ошо биздин кетирген кемчиликти кайталаба деп чакыргам, ошого барба. Сен коомчулуктун үнүн ук, 6 фракциянын үнүн укпай. Саясий уюмдар менен жолук, жарандык коомдор менен жолук, жерлердеги аксакалдардын үнүн ук, элдин үнүн ук. Андан кийин парламентке бар. Ай, силерден башкада мындай сунуштар бар экен, көз караштар бар экен деп салмактап таразала. Парламенттик шайлоого шашылба. Бирок өз ыктыяры менен кеткен президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо
Konstitutsiyada belgilegенде өткөр. Ал жерде эч кандай конституциялык же мыйзамдык бузуучулук болбойт. Эгер аны коюп парламенттик шайлоого барат десеңер, талаш тартыш эртеңден башталат. Мына мен талаш тартышты айтып атам. Эмчини силер босогосун ылдыйчы жүрөсүңөр. Башка элдерде оңдойсуңар дагы, шайлоо түзбөсүгө оңдоңуңар келбейт партиялык тизмеде. Өзүңөрдүн кызыкчылык каралып атат. Партиялык кызыкчылык. Шайлоо ушул партиялык шайлоо системасы 2008-жылдан бери келген кемчиликтерди айтып берейин. 2008-жылы ушул каркыра өзүң билесиң 7 жыл өткөрүлбөй келген казак-кыргыз чегарасы ак жол өткөрүп берген 2008-жылы. Сен менен депутат болчуң, сен да өткөрбөй келгенсиң 2005-тен 2007-ге чейин. Каршы болуп келгенсиң. Бирок сен депутат болбой, мен депутат болбой калгандан кийин ак жолдор 2008-жылы өткөрүп бербедиби? 2009-жылы сен камалган кумтөрдү ошол ак жол 2009-жылы ушул партиялык тизме менен өткөрүп бербеди беле 4-апрелде. Чүдүнүптүн өкмөтү. Мына ошолор келип, ошол партиялык тизме 10-жылкы революцияны жаратпады беле. Бакиевдик үй бүлөлүк партия жаратпады беле. Мына ошол революциядан кийин силер жеңүүчү болуп келдиңер. Бирок убактылуу өкмөт ошол өзүнүн үй бүлөлүк партиясы менен силерди саясий куугунтук кылып барыңерди камабады беле. Саясий куугунтук Атабаев учурунда. Эмнеден келди? Ошол партиялык саясий кызыкчылыктардан келген. Өзүң жакшы билесиң. Ата журтту бөлүп жаруу, спикерди жок кылуу, силерди бөлүп тарып бири-бириңерди душман кылуудан. Мына 15-жылы ата журт жок болуп кеттиңер. Ордуңарга башка партиялар келди. 3 партия. Ошолордун баарын анализде, эсиңден чыгарба. Андан кийин мына Жээнбеков 17-жылы келгенден кийин биз ошол курултайчылар, ошол 34 саясий уюм тынбай талап кылдык. Бирок ал кылган жок. Мурдагы кемчиликти кетирип, 3 үй бүлөлүк партия менен шайлоого барды. Мына 4-октябрь, 5-октябрь ошонун кесепети болду. Ошол үй бүлөлүк партиясын апаргандан Жээнбеков бүгүн аргас кызмат мөөнөтүнө мурда тапшырып кетти. Эртең 2 айдан кийин жогорку кеңешке шайлоо болсо, сен да ошондой болуп кетпе. Анткени негизги Кыргызстандын эли өз депутатын өзү шайлагысы келип турат. Партия тизмени шайлагысы келбейт. Кайсы бир партиянын ээси түзгөн тизмеге. Менин сиздин кеченки мекендешиңизге кайрылган чакырууңуздан кийин сиздин мекендешиңиз катары, сизди жакшы көргөн агаңыз катары, сиздин мекенчил патриот деп эсептеп жүргөн агаңыз катары, сиз камалып жатканда, башыңызга кыйынчылык турганда адвокат болгон адам катары, атайын ушулар жагылып калбасын деп алыскы жерден аксакал катары кеп кеңешимди айтайын деп келген киши катары. Ушул сөзүмдү сага жардам катары айтып атам. Мурдагы президенттер бардык президенттер менен иштешкен. Ушундай ачуу чындыкты айтсаң, душман көрчү. Мен ошолордун баарына душман болуп келгем. Бирок Садырдын сен мени душман көрбө. Андан көрү сен мага окшогон түз бетке айткан, бетке чабарлардын сөзүн ук. Азыр айланаңды курчуп отурган ар кимисин элестетип көрчү, кече кимдин айланасында жүрдү эле. Сага акыл совет берип аткан 6 партиянын акылман юристтери кимдин ырдырдап жүрдү эле. Ошондуктан баш айланткан бийлик оорусунан азырынча алысыраак тур. Болбосо 2 айлык техникалык бийлик ээси болуп тарыхта каласың. Ушуну эскертип коеюн.